Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Кайрадан сиздер менен тарых таржымалы көрсөтүүсүндө эфирден жолугушканыма кубанычтамын. Бүгүн сиздерге баяндап берүүчү тарыхый окуялар мына азыр коомубуздун негизги кыймылдаткыч күчтөрү биздин жаштар болуп атат. Себеби жаштар биздин келечегибиз. Бүгүнкү жанагы өткөндөгү болуп өткөн тарыхый окуяларда жана кандай гана коомдук экономикалык өнүгүү болбосун, жаштардын салымы өтө чоң. Себеби жаштар биз башында айттык, коомдогу азыр кыймылдаткыч күчтөрдүн негизин түзөт. Себеби 10 ноябрда 1946 жылы Лондон шаарында бүткүл дүйнөлүк жаштардын конгресси болуп, ошолор жаштар күнүн белгилешкен. Эмне үчүн? Себеби бул бардыгыңыздарга маалым 1941 жылдан 1945 жылга чейин улуу ата мекендик согуш, ошондой эле 1939 жылдан баштап бүткүл дүйнөлүк, экинчи дүйнөлүк согуш башталган. Ошол согуштагы негизги себепчилер бул фашизмдин теориясы болуп, ошол фашизмге каршы жана расизмге каршы, ошондой эле колониализмге каршы, жаштардын укуктарын тебелөө, тепсетүүгө каршы жана жаштардын укуктарын көбүрөөк алууга карата булар жаштардын конгресси болгон. Бул бүткүл дүйнөлүк конгрессте ошол мезгилде 30 миллиондон ашуун жаштар катышкан. Бул ал жерде ар кандай идеологиянын өкүлдөрү, ар кандай диний ишмерлердин өкүлдөрү, ошондой эле 63 улуттун өкүлү катышкан чоң дүйнөлүк жыйын болгон. Ошол жыйында булар конгрессте чечим кабыл алышып, ошол күндөн баштап туруп 1946 жыл 10 ноябрдан баштап жаштардын күнү белгиленип келүүдө. Ошол дүйнөлүк жаштардын күнү белгиленүү менен бирге эле биздин Кыргыз Республикасында дагы эгемендүүлүккө чейин жана эгемендүүлүк мезгилинде ол жаштар күнү белгиленип келүүдө. Мына жакында эле жалпыңыздарга маалым, биздин өлкө башчыбыз Садыр Нуркожоевич жаштар күнүнө карата жаштарга кайрылуу жасаганда дагы өзүнүн сүйлөгөн сөзүндө баса белгилеп кетти. Мен Кыргызстандын жаштары менен сыймыктанамын. Жаштар бул биздин коомдун негизги кыймылдаткыч күчтөр болуп саналасыздар. Ошондуктан биз жаштарга ар кандай шарттарды түзүп берүү үчүн жаштардын мыйзамына кол коюлгандыгы жана ошол жаштардын мыйзамы аркылуу кандай иш-чаралар өткөрүп жатат, республикалык деңгээлде кандай иш-чаралар жүргүзүп, жаштар өзүбүздүн биздин эгемендүү Кыргыз Республикасына канчалаган салым кошуп аткандыгы жөнүндө баса белгиледи. Ошондой эле Садыр Нуркожоевич өзүнүн сөзүндө мен Кыргызстандын жаштары менен сыймыктанам деген сыймыктануу менен сөз айтты. Биз ошол президентибиздин айткан сөзүнө ылайыктуу жаштарды биз бүгүнкү күндө тарбиялашыбыз керек. Себеби мына жаштар көптөгөн биздин Кыргыз Республикасынын желегин дүйнө жүзүнө таанытышты. Көптөгөн спортто, көптөгөн олимпиадаларда, көптөгөн конгресстерде, көптөгөн конференцияларда ошол жаштар биздин Кыргыз Республикасынын, эгемендүү Кыргыз Республикасынын атынан чыгып, биздин Кыргызстаныбызга көптөгөн сыйды, көптөгөн сыймыкты алып келди. Ошол жаштарыбызды көрүп, биз келечекте биздин ордубузду баса турган татыктуу жаштар бар экендигине ар дайым сыймыктанабыз. Ал эми экинчи тарыхый окуяга токтолуп кете турган болсок, бул жакында болуучу 17 ноябрь бүткүл дүйнөлүк студенттердин күнү. Бул студенттердин күнү 45 жылы 17 ноябрда Чехиянын борбору Прага шаарында жалпы студенттердин конгресси болуп, ошол жерде чечим кабыл алынган. Бирок бунун тарыхы ошол Чехословакиядагы студенттердин аянычтуу тагдырына байланыштуу. Жалпыңыздарга маалым, ошол 39 жылы дүйнөлүк согуш башталганда фашизм же болбосо Гитлердин буйругу менен чехословакиялык студенттер жана окутуучулар оккупацияга жөнөтүлгөн. Ошол оккупацияда турган мезгилде булар өздөрүнүн ошо Чехословакиянын түзүлгөн күнүн белгилөө үчүн митингге чыгышкан. Бул митингди басуу үчүн алар баскынчылар көптөгөн иш-чараларды, аяосуз иш-чараларды өткөрүшүп, анын натыйжасында ошол медициналык факультеттин студенти Ян Пола окко тутулган, каза болгон. Андан кийин бул бардык студенттердин кыжырдануусун ойготуп, жалпы студенттер кайрадан митингге чыгышканда, ал жерде ошол фашисттик Германия же болбосо Гитлер өзүнүн буйругу менен аскерлерди жөнөтүп, ошол жерде аяосуз алардын кыймылын же болбосо алардын митингин басууга аракет кылып, эч кандай сот
иштерин аткарбай эле, эч кандай өкүм чыгарбай эле ошол студенттик кыймылдын 9 активисти окко учкан. Бул да болсо ошол жалпы ошол поляк Чехословакия элинин кыжырдануусун жана студенттердин кыжырдануусун туудурган. Ошондон кийин Гитлер өзүнүн буйругу менен 2-нчи дүйнөлүк согуш бүткөнгө чейин Чехословакиядагы окуу жайлардын бардыгын жаап, алардын мүлктөрүн конфискациялоого буйрук берген. Бирок бул андан кийин кайрадан Чехословакия өлкөсү өнүгө баштады, согуш бүттү, жеңишке жетишти. 1989 жылы кайрадан ошол Чехословакиянын студенттери ошол бийликке биз демократияны киргизебиз деген ой менен кайрадан митингге чыгышкан. Ошол митингде студенттер өздөрүнүн укугун бийликке жеткизүү үчүн митинг уюштурушканда, ал жерде дагы бийликтин өкүлдөрү менен студенттердин ортосунда чоң кагылышуу болуп, ал жерде дагы көптөгөн бейгүнөө студенттерибиз окко учкан. Мунун натыйжасында ошол 1989 жылы Чехословакиянын коммунисттик партиясы бийликтен кетет дагы, Чехия жана Словакия болуп өзүнчө федералдык республика болуп түзүлүп калышат. Ал эми 1993 жылдан баштап Чехия жана Словакия өзүнчө эгемендүү, өзүнчө мамлекет болуп калышты. Ал эми ошол 1989 жылдан баштап туруп Чехия 17 ноябрь күнүн бүткүл дүйнөлүк студенттер күнү деп белгилешет. Себеби ошол мезгилде студенттер өздөрүнүн эркиндиги үчүн, келечектеги жаштардын эркиндиги үчүн ошол жерде өздөрүнүн жанын кыйгандыгы бул жаштарга чоң окуя болуп калды. Ошондуктан жалпы биздин Кыргыз Республикасындагы студенттер дагы, жалпы дүйнө жүзүндөгү студенттер дагы бул 17 ноябрда студенттердин күнү деп белгилешмекчи. Мына өтүп кеткен 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштардын күнү менен, ошондой эле келе жаткан 17 ноябрдагы бүткүл дүйнөлүк студенттердин күнү менен биз бардык жаштарды чын дилибизден куттуктайбыз. Келечек сиздердики. Келечекте татыктуу болуп, өзүбүздүн эгемендүү мамлекетибиздин желегин мындан ары дагы жакшы иш-чараларды желбиретесиңер деген үмүттөбүз. Ошону менен бирге эле биз илимин адамдары болгондон кийин айта кетишибиз керек. Биз эгер ошол Чехиядан бүткөндөн кийин 10 ноябрдан 17 ноябрга чейин студенттер жумалыгы болуп жарыяланса, бизде башка окумуштуулардын ортосунда бул күн илим күнү болуп жарыялангандагы, азыркы күндө көптөгөн ошол иш-чараларды биздин Жалал Абад мамлекеттик университети дагы өткөрүп жатат. Ал жерде ошо студенттердин күнүнө, жаштардын күнүнө, ошондой эле биздин Кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн, эгемендүүлүгүнүн өнүгүшүнүн этаптары боюнча жана канчалаган жаштардын баягы илимде жетишкендиктери боюнча, мына Жунай Магулановдун 100 жылдыгы боюнча дагы чоң илмий конференция өттүк. Ошондой эле биздин факультетте дагы илим жумалыгы жарыяланып, ошол боюнча иш-чаралар өткөрүп келатабыз. Бул ошол иш-чараларда ар бир тарыхый окуяга биз ар дайым токтолуп кетебиз. Ошол иш-чаралардын жүрүшүндө кандайча 10 ноябрь бүткүл дүйнөлүк жаштардын күнү болуп калды, кандайча 17 ноябрь бүткүл дүйнөлүк студенттердин күнү болуп калды деген талкуулар жана маселелер ошол жерде талкууланат. Себеби ар бир жаш, ар бир муун өзү кайсыл күндү, кандай тарыхый күн деп атап алган. Эмне үчүн бул тарыхый күн ошондой болуп аталып калды жана анын тарыхы кандай деген ойлорго келет жана кызыгууну туудурат деген ойдобуз. Жалпылап айтканыбызда бардык жаштарды, республикабыздын, эгемендүү республикабыздын жашап жаткан жаштарды биз жаштардын күнү менен жана студенттин күнү менен куттуктайбыз. Ошондой эле баса белгилеп кетүүчү нерсе, бул Кыргызстандагы жашап аткан жаштардын дагы көйгөйлүү маселелери өтө көп. Бул миграция маселеси, жаштардын баягы окууга болгон кызуусуусу, кээ бирки баягы начар жашаган үй бүлөлөр, окуй албай калган балдар бар. Ошолордун укуктарын коргоо боюнча дагы мына жаштар мыйзамы кабыл алынып, ошонун тегерегинде бир катар жакшы иштер аткарылып келүүдө. Кайрадан биз тарых таржымалы берүүсүндө кайрадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар. Жаштар жана студенттер, майрамыңыздар майрамга улансын. Ар дайым коомдун өнүгүшүнө өзүңөрдүн татыктуу салымыңарды кошуп, келечекте биздин Кыргыз Республикасынын татыктуу жаштары болосуздар деген ишеничтебиз. Саламатта калыңыздар.